Аталарыбыздын баары эле батырлар экен да. Байтик батыр, Жайыл батыр, Тайлак батыр, Чаа батыр, Тагай би батыр ислам динине кабыл болушуна себепкер болгон адам экен мисалы. Ошолорду изилдейлик. Булардын окуяларын айтып берелик. Чаа деген чоң атабыз мисалы Алтайдагы кыргыздарды бул жак эки этап менен көчүрүп, мамлекеттүүлүктү түптөп аткан чоң атабыз экен. Көчүрбөй койсо ал жактан уже баштарын чабып кырып салмак экен. Жети күн манас айтырып туруп эки этап менен көчүрүп келет экен. Ал жакта чыгып жаткан душмандардын батырлар менен бирге берге чыгып туруп, жеңсем элимди көчүрүп кетем, жеңилип калсам мен жеңилдим дейт. Анын адилетсиздик го. Сен жеңсең элиңдин баарын көчүрүп кетем деп атасың. Жеңилип калсаң мен эле жеңилип калам дегениң жок, ушундай деп туруп алат. Чыгат, жеңет. Батырын жамбашын сындырып туруп, жоокерлердин алдына алып барып чытап коет. Анан элин көчүрүп чыгып кетет. Душмандын колунан. Үч жагынан кырып, элди кырып кул кылып салмак учурдан алып чыгып кетип атат эл. Ушундай окуяларды айтып берип, балдарга выжданын күчөтүш керек да. Үлпүлдөтүп эле телефон кармап отурган кийин кандай элдин аманатын көтөр.